Колу буту байлап Индияда тирүүлөй көмүлгөн киши көрдөн чыгып кетти. Жабыркаган кишиге иш таап берип, кийин короткон акчасына наразы болуп жүргөн адам аны бир жакка урдап барып сабагандан кийин көмүп салган. Индияда кылмышкерлер тирүүлөр көмүп кеткен Гандал Капитал Маркана аттуу адам көрдөн чыгып кеткенге үлгүрүп аман калды. Бул тууралуу The Times of India басылмасы аймактык полицияга шилтеме берип жазды. Маалыматка ылайык, жабыркаган кишиге иш таап берип, кийин короткон акчасына наразы болуп жүргөн адам шериктери менен аны бир жака урдап барып токмоктошкон. Андан кийин эркек кишинин колу бутун байлаган бойдон жерге көмүп кетип калышкан. Маракана кумдун астынан жанды албастап ары бери тыпырчылап бир бутун бошоткон. Өмүр болгон аракетин көргөн киши акыры көмүлгөн жерден чыгып кеткен деп билдирген укук коргоо органдары. Жабырлануучу жакын жерде жайгашкан түрмөгө чуркап барып полицияга окуя тууралуу айтып берген. Ал эми кол салгандар камакка алынган. Булак Спутник KG. Каныңыздын тобу кайсы коронавируска көп туруштук бере албайчулары айтылды. Окумуштуулар коронавирус инфекциясына чалдыккан бейтаптардын арасында ири изилдөө жүргүзгөн. Бул COVID-19 жуктуруп алуу жана анын кесепетине кан тоонун кандайча таасир этерин түшүндүрүп берет. Кан экинчи топко кирген адамдар башкаларга салыштырмалуу коронавируска көп туруштук бере албайт. Бул тууралуу Известия жазды. Германиялык окумуштуу Андре Франко башында турган медиктер менен молекулярдык биологтордун тобу изилдөө жүргүзгөн. Анын алдын ала жыйынтыгы Медрикс электрондук илимий китепканага жарыяланды. Илимпоздордун пикиринде, каны экинчи топко кирген адамдардын коронавирус жуктуруп алган учуру арбыныраак. Бул мутациядан улам кандын коюуланып кетишине байланыштуу экени айтылды. Адистер ген структурасында 8,5 миллиондон ашуун вариансиянын COVID-19 өрчүшүнө жана мүнөзүнө тийгизген таасирин карап чыгышкан. Натыйжада мурун баарына 2 мутация өзгөчө таасир бере турганы аныкталган. Анын бири 3-чү дагы бири 9-чу хромосомада жайгашкан. Биринчиси SARS-CoV-2-нин оор түрү менен ооруп калуу ыктымалдыгын 1,77 эсеге жогорулатса, экинчиси 1,32 эсеге көбөйткөн. Ошондой эле биринчи мутация SLS6A20 генинде жайгашса, экинчиси кандын тобун аныктаган геномдун бөлүгүндө экени айтылды. Окумуштуулардын пикиринде, мындай көрүнүш COVID-19 жуктуруп алуу жана анын кесепетине кан тоонун кандайча таасир этерин түшүндүрүп берет. Мындан сырткары, бирдей курактагы адамдардын иммунитети вирусту эмне себептен ар башкача кабыл аларын аныктайт. Булак Спутник KG. Депутат биринчи вице-премьер-министрди чакырып, өзбек премьер-министри менен болгон сүйлөшүүсү тууралуу маалыматтын угууну сунуштады. Депутат Сакир Шарапов биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновду чакырып, өзбек премьер-министри Абдулла Арипов менен болгон сүйлөшүүсү тууралуу маалыматтын угууну сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн 4-июнда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал коомчулукта бул боюнча терс пикирлер айтылып жатканын айтты. Бул сунушту депутат Таабалды Телаев дагы колдоду. Жыйынтыгында бүгүн чек ара маселеси карала турган болду. Анда өкмөттүн маалыматы угулат. Булак Супер KG. Бишкекте алдамчылыкка шектелип 60 жаштагы аял кармалды. Бишкекте алдамчылыкка шектелип 60 жаштагы аял кармалды. Бул тууралуу Чүй ОИБнин басма-сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 2019 жылдын июль айында 51 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылып, шектүү аял Ак Ордо жаңы конушунан жер тилкесинен алып берем деп $3000 алганын, бирок ал убадасын аткарбай акчаны да берген эместиги жазылган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, алдамчылык боюнча тергөө иштери башталган. Сокулук РИБинин кызматкерлери шектүү катар 60 жаштагы аялды кармашкан. Шектүү учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, ушул сыяктуу кылмыштарга тиешеси бар же жогу текшерилүүдө. Булак Супер KG. Беларусь өкмөтү кызматтан кетти. Өкмөттү кызматтан кетирүү тууралуу буйрукка президент Александр Лукашенко кол койгонун мамлекеттик Беларусь биринчи телеканалы маалымдады. 3-июнда Лукашенко кеңешме өткөрүп, жаңы өкмөттүн курамына сунуштарды караган. Өкмөттү кайрадан кароо планын Беларусь президенти 25 майда жарыялаган. Азыркы өкмөт премьер-министр Сергей Ромастын жетекчилигинде 2018 жылы 18 августтан бери иштеп келе жаткан. Ага чейин Лукашенко Андрей Кобяковдун өкмөттүн чарбачыл эмес деген негиз менен кызматтан кетирген. Беларуста президенттик шайлоо 9 августка белгиленген. Өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Лукашенко 6 жолу шайлоого катышууда. Оппозиция талапкер чыгарбаганы менен шайлоо алдындагы өнөктүк учурунда массалык наразылык акцияларын уюштуруп жатат. Мындай митингдер Минсктен тышкары дагы бир канча шаарларда жүздөгөн адамдардын катышуусунда өттү. Лукашенко шайлоо алдында майданга жол бербесин эскерткен. Булак Азаттык KG.